Tahirжан Усманов 20 жылдан ашуун убактан бери нан жаап киреше табат. Ал күнүгө таңкы 4-5 ойгонуп, нан жабууга камынат. Буйртмаларга карап бир күндө 1000 даанадан ашуун нан бышырам дейт. Биз ошо эртемен сахар саат 5лерде нан чыгат. Бааласа ошо мына жерде мачит бар, аксакалдар келип чыгып нан алат, ысык нан. Эртемен эми базарга запаска беребиз. Алып кетишет клиенттер. Ошондо эми мехнат күчлүү болот, анан уйку ham жок болот. Эми туну менен жаппасаңыз жетише албайсыз. Бир күндө 8-10 мушугам жапкан күнүбүз ham болду да. Наабайчы нандын 3-4 түрүн жасайт. Кардардын табитине жараша болуп, баасы 30 сомдон 100 сомго чейин барат. Tahirжандын айтымында көпчүлүк нанды анын өз колунан алып кеткенди жакшы көрөт. Анткени базар баасына караганда аз да болсо арзан дейт. Биз ham унга карап nima qilamiz? Bahosiga qarab unni. Un ko'tarilmasa, biz naborot yana ham cho'ngaytirib yuboramiz nonni. Unga bog'liqda mehnatimiz, un, may, o'sha shunga ketadigan расход produktlar o'sha nimasiga qarabda. Наабайканада учурда 4 киши жумуш менен камсыз болгон. Алардын айтымында азыр нан жабууда мурдакыдай кыйынчылык жок. Себеби мурда нандын бетине чүрүлгөн гүлдөрдү колдо тартып келсе, азыр атайын аппараттын жардамы менен иш бүтөт. 100 tane примерно 1 saatte bolsa hazır 15-20 minutda dayar bo'ladi hozir. Apparatni ham o'zimizni Qirg'izistonda ishlab chiqardi baldar. Apparat bo'lib qolib tezda jasalib o'tadi. Zamonga qarab o'nib o'tamiz. Учурда Баткен шаарында 50гө жакын наабайкана иштейт. Алардын арасында бир гана той мааракелерге буйртма алып иштегендери да бар. Максатбек Акылбеков, Жыргала Бижалил уулу, Ала Той 24, Баткен облусу.